Onu başlaganыбыз себеби ата энелерибиz илгертен урунуп келген. Ошо Союз убактысынан бери бир 40-50дөн кой, 60тан кой урунуп келишкен. Атам өзү дагы ошо чарбага кызыккан адам болгондугуна байланыштуу ушу мен да кызыгып калдым. 88-жылы армиядан келгенден кийин эле ушу кызыгуу болду. Заман таркады. Анан кийин ар ким өзүнчө жан бакмай замандар келди. Анан ошодон бери ушу чарба менен алектенип келейтабыз. Ушу канча койдон баштагансыздар? Биринчи ошо атамдан ушу 40-50 кой калган. Балдарына бөлүп берип, өйдө төмөн болуп, анан мага 8 кой, 4 козу тийген. Атам энчилеп берген. Анан ошодон 95-жылы бөлүнүп чыгып, анан ошодон кой чарбасына кызыгып, тегеле бир бардык түлүгүнө кызыгабыз. Кудай кааласа ушу жылкыбы, уй малбы бардыгына кызыгып ошого эмгектенип келейтабыз. Ушунун аркасынан Кудайга шүгүр, жылдан жылга ушу көбөйтүп, сапатка кирип, ушинтип келейтабыз. Канча башка чейин көбөйттүңүз? Эң көп ушу 2010-15 жылдары 470-500 башка чейин жетти. Анан биздики мына тоо климаты оорураак болгонуна байланыштуу, кар оорураак жаап коет да. Анан сәл өзүбүз кыйналып да кеттик да негизичи. Козулардан өлүм көбөйүп, житим көбөйүп, анан кийин ушу качественный ушу жакшы сапатына бурулуп кеттик. Сапатка өтүп кеттик. Ошодон эми бир 200-250 кой козу корпус менен 350дей болот. Ошо биздин семьяга ошол ылайыктуу экен. Ошону эптегидейбиз биздин тоо шартта. 95-жылы бөлүнүп чыксам, анда ушу базардагы жакшы кочкорду коюп өйдө төмөн кылып келдик анда. Мына 2000-жылдан кийин мына Тажик Республикасы менен катнаштар болуп, ушу жактан жакшы кочкорлорду алып келип коюп, 2000-жылдан бери кылдым десем туура болот. Гисар болду, гисарга окшош да кочкорлор болду. Кыскасы бир өзүбүздүн бүкүскө туура келген кочкорлорду коюп, анан ушу даражага жетти десек болот да. Эми биз мына чарбагерлер өзү бири-бирибизди таанып эле калдык да. Жалал Абад обласыбы, Баткен обласыбы, биз али бир группадагыдай эле болуп калдык. Негизи бири-бирибизге алды сатты болот, бири-бирибизди таанып, кимде качественный жакшы козу бар, жакшы кочкор бар деп бири-бирибизди таанып, ушу идея өзү 20-жылдан башталды өзү. Анан ушуну Жалал Абад областан ушул чарбагерлерди чакырып, 10, 20, 30дай кылып, Баткен областынан чакырып, анан ушу чогулуп алып, маслихат кылып, мына коюбузду карайлык. Бирөө көрсө, же афган дей албасак, же кисар дей албасак, же арашан дей албасак, анан муну бир кайрылчу жерлерге кайрылайлы деп, анан ушу Ош областында ошол алиги профессор Дарбыз деген агай, Абдыганы деген агайлар жетектегендерге көргөзүп, маслихат кылып, мунун иши өзү көп экен, өзү быйыл эле өткөзүп коюшка мүмкүн эмес экен да. Ушинтип анан ушу жаамат болуп биригип, бир жылкыны союп ресторанда сыйлап, анан ол учаны Жалал Абад кийинки жылы силер өткөзгүлө. Көргөзмө, бири-бирибизди тааныйлык, ар райондордон айткыла дегиле деп, анан биз Ош областы 6 район кошулду. 6 райондон 10дон 20дан болуп, бир 100 канчадай бала болуп кеттик. Биз аларды чакырдык. Бунун келечеги бар, бири-бирибиз менен таанышып, алды сатты кылабыз. Акалар, инилер деп, анан ушуну биринчи жылы договор кылып, анан кийин ушул Банитровкадан өткөзө баштадык. Элитасын элита мынандай кылып өткөзүп, Жалал Абад өткөздү, одон кийин неме өткөздү, Баткен обласы өткөздү. Быйыл эми 4-5 жыл, мына Кудай кааласа азыркы бийлик дегилер да бизди айыл чарба министрлигинен колдоп, анча-мынча былтыры ушул статус алып, асыл тукум чарбага өткөн кишилерибиз болду. Атактуу, Кудай кааласа. Мына быйыл биз өтөбүз деп аракет кылып турабыз. Ушинтип, мына быйыл Минсельхоздон, айыл чарба министрлигинен быйыл патент алып,
Ушундай болуп быйыл ала тоо болуп катталды, Куда кааласа. Ала тоо болуп катталып, Куда кааласа азыр ар бир жерлерде өнүгүп өсүп атат, жакшы. Куйругунун разреси сулуулукка тартат эми. Себеби мындай түшүп калган эмес. Шыйрактардын, жиликтердин жоондугу, узундугу, бийиктик боюнча. Эми мына жүн азыр кышында тыбыт кармаган жүн. Мисалы жазган мал өзү түлөп түшүп калат. Узундугу эми мына жерде койлор эми мисалы 85тен өдө 1 метрге чейин койлор бар да. Узундугу? Узундугу, жок, узундугу 1,40, 1,50, 1,30 ар түрлүү. Анан эми мунун эң тааныла турган жери ушу талаада жүргөндүгү, путу колу узунураак, жүнү өзү түшүп калгандыгы. Айрыкча талаадан өзү мына азыр көрүп турасыздар, азыр эртерээк айдап түшүп койду. Кечке мал жакшы тоюп келет. Мисалы биздин жер шартыбызга ушул ылайыктуу болуп атат да. Мен арашан алып деле баккым келип атат. Ошондой, бирок биздин жер шартыбызга сал тууру келбей атат да. Койбу, жылкыбы, тоокпу, койдун канча түрү бар. Мисалы мен бардыгын колдойм да. Мамлекетибизге пайда, эли журтубузга пайда. Мисалы менен да канча адамдар козу алат, эркек козу алышат, менен пайдаланышат. Кудага шүгүр. Мал чарбасында ала тоонун бир артыкчылыгы бул экономикалык жактан эң рентабелдүү болот. Ошондой болуп атат да. Жөнөкөй, эң жөнөкөй бул жергиликтүү породанын тирүүлөө салмагы менен мунун тирүүлөө салмагы асман менен жердей. Ооба. 180-170 килограммга чейин. Эми ошо койду деле багып жүрөт да. Жергиликтүү породанын көп болсо 70-80 болот тирүүлөө салмагы. Экономикалык жактан рентабелдүүлүгү. Эң жогору. Анан ошондой эле тоют жейт. Ошондой эле айдайсың, ошол эле. пайдасы көп болот.